Кыргыз футбол тарыхындагы эң идеалдуу символикалык курам. Бул видеобузда биз бардык убактагы оюнчуларды өзүнө камтыган символикалык курамды түздүк. Бул курамда учурдагы оюнчуларга эле эмес, мурунку легендаларга да орун табылды. Ал эми видеонун башталышына чейин силердин футбол боюнча билимиңерди текшерип көрөлү. Бул суроого комментарийде жооп бере аласыңарбы? Футболчулардын кимисинин байланышы жогорулаак? Дарбазачы Ержан Токотаев. СССР доору бүтүп кыргыз курамасы куралгандан бери дарбазачы маселеси бизде түшөлүп келген. Ооба туура. Кашуба, Матяш, ошондой эле Адиоклоонун жылдызы жаңган Кутман Кадырбеков 2021 жылга чейин кураманын дарбазачы кызматын аткарып келсе, 2021 жылдын 2-сентябрында Палестина менен болгон оюнда дебют жасаган Ержан Токотаев алдыңкы 10 жылдыкта кураманын биринчи дарбазачысы боло турганын көргөзүп койду. Азия чемпионатында кыргыздын шам чырагы болгон Ержан Токотаев биздин курамадан орун алды. Кытайда улуу Кытай дубалы болсо, бизде Ержан Токотаев. Коргоочулар. Сол коргоочу Валерий Кичин, Енисей футбол клубунун коргоочусу жана кыргыз курамасынын стабилдүү оюнчусу Валерий Кичин өз дебюттук оюнун Өзбекстанга каршы 2011 жылдын 23 июлунда өткөргөн болсо, дебюттук голун 2016 жылдын 30 августунда Казакстанга каршы дарбазадан 30 метр аралыктан гол киргизген. Өзүнүн стабилдүүлүгүнө курама команда үчүн көп oyun өткөрүп кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө айланган курама команданын капитаны Валерий Кичин биздин курамадан орун алат. Борбордук коргоочу Азамат Байматов. Кыргызстанда ким эң мыкты футболчу дегенде эле ар бир баланын, көрмандын оюна Азамат Байматов келет эмеспи? Аны алсаң узатка соккулары, сактап калган учурлар ар биздин эсибизде. Ал эми Зиданын стилинде сол буту менен киргизген гол бул өзүнчө эле шедевр. Европада Роналдо болсо, бизде Азамат Байматов. Ооба, габариттери жана 7 номерде ойноп, позициясы коргоочу болгон Байматовсуз кураманы элестетүү кыйын. 2010 жылдан тарта кыргыз курама командасы үчүн ойнотуп көрүп, Тилекке каршы 2019 жылы Азия чемпионатында катыша алган эмес. Чемпиондор лигасында кыргызстандык футболчулардан биринчи болуп ойун өткөргөн Азамат Байматов курамыбыздан орун алды. Борбордук коргоочу Талант Самсалиев. 1997 жылдан тарта футболдук карьерасы башталган улуу муундагы Талант Самсалиев өз оюнун Дордой командасынын курамында баштаган. Дордойдун курамында өлкөнүн 8 жолку чемпиону. 2003 жылы курама команда үчүн дебюттук оюн өткөргөн. Курама команда үчүн 35 беттеш өткөрүп, 2007 жылдын 19 августунда Камбоджага каршы оюнда курама команда үчүн жалгыз голун киргизген. Карьерасын 2016 жылдын 6 сентябрында Филиппин менен болгон беттеште жыйынтыктаган. Оң канатта коргоочу Руслан Сыдыков. Өз карьерасын Алай клубунун курамында баштаган. Дордой клубунун легендасы Руслан Сыдыков 2001 жылдан тарта Дордой үчүн 14 сезон бою оюн көрсөткөн. Кыргызстан 3 жолку эң мыкты оюнчусу номинациясынын жеңүүчүсү. Дордой менен Алайдын ортосунда 2013 жылы болуп өткөн оюнда өз карьерасын жыйынтыктап, маштыруучулукка өткөн. Бир жыл өтпөй карьерасын уланткан. Өзүнүн акыркы голун 40 жашында 2015 жылдын 25 августунда KG United'га каршы киргизген. Улуттук курамада дебюту 1997 жылдын 4-июнунда Иранга каршы болгон оюнга туш келген. 1997 жылдын 2010 жылга чейинки карьерасында улуттук курам үчүн жалпы 42 оюн өткөрүп, бир гол киргизгенге жетишкен. Жарым коргоочулар Эдгар Бернхард, кыргыз курамасынын бутскетси. 1986 жылдын 30 мартында Новополовкада немис үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Германиянын ар түрдүү дивизиондорунда жана ошондой эле Польша, Финляндия лигаларында оюн көрсөткөн. 2020 жылы Бишкектин Дордой клубу менен келишим түзгөн. Улуттук курам үчүн дебюттук оюнун 2014 жылдын 13 декабрында Кытайга каршы болгон жолдоштук беттешти өткөргөн. Виталий Люкстан кийин эле курам үчүн хет-трик кылган оюнчу. Курам үчүн акыркы оюнун Японияга каршы 2021 жылдын 15 июнунда орун алган беттешти өткөргөн. Жалпысынан курам үчүн 38 оюн өткөрүп, 4 гол киргизүүгө жетишкен. Өзүнүн бруталдуу оюну менен көрөрмандардын сүймөнчүлүгүн айланган Бернхард биздин курамдан орун алды. Белоруссиялык Торпедо Белаздын жарым коргоочусу Алимардан курама үчүн аз оюн өткөрсө да, курамда таасирлүү орду бар экенин баарыбызга далилдеп койду. Абдышата футбол клубунун тарбиялануучусу 2017 жылдан тарта Абдышатанын башкы курамына кирген. 2021 жылы Неман клубу менен келишим түзүп, 2024 жылдын февралына чейин оюн өткөрүп келген. Улуттук курам үчүн 2017 жылдын 14 ноябрында 18 жаш курамына Макаога каршы беттеште Антон Земляновдун ордуна алмашууга чыгып, дебют жасаган. 2009 жылы Мьянмага каршы оюнда дубль жасап, кыргыз футбол тарыхында дубль жасаган эң жаш футболчу аталган. Антон Земляновкин, кыргыз курамасынын креативдүү оюнчусу. Курамада 12 гол менен бомбардирлердин экинчиси болгон Антон Земляновкинди финттери менен көргөзгөн оюндар үчүн Мессиге окшош турушат. Абдышатанын тарбиялануучусу 2008 жылы Nike компаниясы оюнчу менен рекламалык келишим түзгөн. Азыркы учурда алкы клубу катарында оюн көрсөтүп жаткан Антон убагында Турция, Казакстан, Россия клубдары үчүн оюн көрсөтүп келген. 2007 жылдан 2010 жылга чейин курама команда үчүн оюн көрсөтүп, 2015 жылга чейин чакырылган эмес. 2015 жылы Афганистанга каршы болгон оюнда оюн талаасына чыккан. Курамада Мурзаевден кийинки эле катарда турган мыкты бомбардир. Антондун Австралияга каршы, ошондой эле Британияга каршы көрсөткөн оюндарын көрүү менен аны кандай футболчу экенин билүүгө болот. Балким Индияга каршы болгон оюнда жаракат албаганда азыркыга чейин бир топ жакшы оюндарды өткөрүп эле, ошентсе да Антон кыргыз элинин сүймөнчүлүгү.
Чабуылчулар. Гол дегенде оюбузга Мырзаев келет эмеспи? Өз карьерасын Дордой Динамода баштаган оюнчуну Москвалык Локомотив 2010-жылы кышында ижарага алган. 2011-жылдан тарта Израиль клубтары үчүн оюн өткөрүп, 1 жылдан соң Дордой клубунун катарына кошулган. Мирлан клуб артынан клубка өткөнүн көп күйөрмандар Златан Ибрагимовичке окшоштурушат. Улуттук курам үчүн 2009-жылдан тарта оюн көрсөтүп келет. Ошол жылдын 23-мартында Непалга каршы өткөн дебюттук оюнда гол киргизген. ОЭК каршы киргизген гол менен элдин эсинде калган курамдын эң мыкты чабуылчусу, Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Мирлан Мырзаев биздин курамадан орун алат. Жоэл Коджо. Кыргызстандык жана ганалык футболчу Коджо азыркы оюн көрсөтүп жаткан футболчулардын арасында мыкты бомбардир аталып келет. Курама үчүн жалпы 7 гол киргизүүгө жетишкен. Жакынкы беттеште да Мырзаевден аша өтүүсү мүмкүн. Калса белгилеп кетчү нерсе, бул көрсөткүчкө жетүү үчүн Кожого Мирланга караганда аз беттеш өткөрүү менен жетүүгө жетишти. Кожо шатыккан футболчу өз оюн көрсөткөн Дордой, Алай клубтары үчүн мыкты чабуылчу катары кабыл алып келилсе, азыркы Самаркандык Динамо үчүн ар бир оюнда гол же пас берген ар кайсы блоктардын угуп жатабыз. Виталий Люкс. 6 жашында ата-энеси менен бирге Кыргызстандан Германияга журт которгон Виталий Люкс курама команда үчүн 2015-жылы 11-июнда Бангладеш менен болгон оюнда дебют жасаган. Виталийди биз Азия кубогунда Филиппинге каршы өткөн беттеште кылган хитриги менен унута албайбыз. Себеби ал 3 гол ошол учурда бизге абадай керек эле. Эмне дегенде биз ири эсеп менен утуу менен кийинки баскычка өтмөкпүз. Курама үчүн жалпы сан 7 гол киргизүүгө жетишкен жана ошондой эле Кыргыз тарыхында Азия кубогунда хитрик жасаган оюнчу катары аттыккан Виталий Люкс биздин курамабыздан орун алат. Башкы машыктыруучу Александр Кристинин. 2015-жылы Австралия менен болгон беттеш кыргыз футбол сүйүүчүлөрүн өзүнө бурган эсибизде. Ошол оюндан тарта кыргыз футболунан күйөрмандык кылгандардын саны өскөн. Ошол учурда дагы легендарлуу курамды Австралия менен тең талаш алчу оюн көрсөтүүгө жетишкен. Башкы машыктыруучу Александр Кристинин курама команданын башкы тренери катары 2014-жылдан 2023-жылга чейин иш алып келди. Жалпылап айтканда кыргыз футболунун азыркы даражага жеткенине жана ошондой эле ушундай оюн көрсөтүп жатканына ушуктуруучунун жардамы. Буга далил катары ФИФАнын рейтингиндеги 75-орун жана кыргыз футболунун тарыхындагы алгачкы ирет Азия кубогуна чыгууну мисал келтирүүгө болот. Мына ушул легендарлуу курам Австралия менен тең талаш алган футболчуларды жана ошондой эле тажрыйбалуу улуу муунду өзүнө камтыды. Ал эми силердин идеалдуу курамыңар кандай? Өз оюңарды комментарийге жазгыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Катталгыла, пикир бөлүшкүлө.